С приходом весны и тепла бишкекчане ждут появления на рынках и торговых точках клубники. Чтобы узнать, где выращивают самую любимую ягоду горожан, мы приехали на клубничные плантации, чтобы узнать у местных жителей, которые занимаются выращиванием клубники, как это происходит, сколько сил и труда нужно, чтобы вырастить клубнику. Жылга арендага алып иштетебиз. Уже алганыбызга былтыр алганбыз. Бул жакта жаңы эле 2 гектар жерди 1 гектарын тиккенбиз былтыр. Ошо азыр былтыр эгип, быйыл жакшы мөөнөтүн алып атабыз. Негизи эле клубниканы жаңы эккенде аз болот да, клубника түшүмө. Күздө берет. Быйыл болсо жакшы эрте жаздан баштап берип атат. Негизи азыраак болгондо, жаңы чыгып атканда, мына жаз болуп келип атканда өзүбүз жетишебиз да. Андай урожай көп болгондо, ошондо айла жок алабыз, рабочий алабыз. Азырынча 40 сомдон болот атат. Негизи клубника азыраак болгондо 50 сомдон деле 60 сомдон деле чыгарып салабыз. Мурун арзаныраак болчу, азыр доллардын курсуна көтөрүлгөнгө жараша бир аз түшүп калды. Неме көтөрүлүп калды, то есть бир аз көтөрүлүп калды. Азыр ушул моментте күнүнө 150 чака чыгып атат го дейм. Буюрса жакшы быйыл. Чакасы азыр 300 сомдон, 350-300 сомдон. Оптом деле 300дөн алып кетип атат. Аны биз жолго алып чыгып, тиякта тенем сатат. Ошолор 350 сомдон сатышат да. Анан мындай жакшы иштесең, жакшы карасаң, бул да аябай жакшы жүрөт да. Мээнети күч болгондо пайдасы да аябай күчтүү. Сонун берет. Ошо кышында дагы биз цехтерде иштеп, ата-энебизге жардам беребиз. Швейный цехте иштейбиз кышында. Өзүбүз биз Жалал абадтан болобуз. Жалал абад областына караштуу Аксы районунун Каражаш деген айылынан болобуз. Ал жакта Аксыда негизи ал жакта жашоо жакшы эле, бирок мындай акча каражаты бир аз баары аз болот, немеге караганда, шаарга караганда. Ошондуктан биз да мындай аракет кылыш үчүн бул жакка келип, клубника тигип өстүрөбүз. Жалал абадта өзү Аксыда анчалык деле жумуш жок. Мен могу жерге келип өткөндө жеп кеткем да. Анан аябай жакшы экен. Селитрасы жок, даамы сонун. Анан эми элдин баары ушундай жерден алат да. Мына мен да азыр токтоп атайын алдым. Чыныкы акча болсо дагычы. Азыр эми элдер ошону туура түшүнсө, селитра жок, сеп, жанагындай химиясы жок оокат кылсак жакшы болот да, туурабы?